Асель Кадырбекова: элден бата алып, азыркыдан дагы жакшы болгум келет. Ырча Асель Кадырбекова элдин батасын алып, азыркыдан дагы жакшы болгусу келерин айтат. Көптөн бери сиздер менен сүйлөшө элек болчумун. Достор, эгер мен оюн өткөрсөм кандай белектерди каалайт элеңиз? Машинабы, батирби? Так бир жыл мурун менин акыркы конкурсум өткөн. Эми жаңыгы уюштуруп, сиздерге көптөгөн сонун белектерди тапшырып, батаңыздарды алгым келет. Кудайым буйруса, азыркыдан да жакшы болгум келет. Сиздердин батаңыздарды алып, конкурстан түшкөн акчага чоң кайрымдуулук иш жасагым келип атат. Кандай деп ойлойсуздар? Оюңуздарды жана менден кандай белек уткуңуз келерин комментарийге жазып коюңуздар. Жообун күтөм. Ар дайым аман эсен болуңуздар. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Анжелика: бир өмүр чогуу жашагым келген эки адамды жашоомдон чыгардым. Мен сен үчүн жокмун. Бүгүн мен эң сүйүктүү, алар үчүн өмүрүмдү арнай турган эң жакын эки инсанды жашоомдон чыйып салдым. Мындан ары алар мага жөн гана тааныш адамдар. Жаратканга бул белек үчүн ыраазымын. Эгер бул сыноо болбогондо, мен бул жалган менен алардын эки жүздүүлүгүнө чыдап жашай бермекмин. Аллах үчүн силерди кечирдим жана кое бердим. Эң жакын курбумду жана бүт өмүр бирге жашагым келген сени. Аларга биргеликте бир иш жасашыптыр деп ойлобоңуздар. Жок, ар кимдин өзүнүн скелети жана тарыхы бар. Бүгүндөн баштап мен силер үчүн жокмун. Силердин кылыктарыңарга мындан ары чыдай албаганым үчүн, ак көңүлдүгүм үчүн кечирим сурайм. Жүзүңөргө эмес, бул жерге жазып жатканым үчүн кечиргиле. Маанисиз чарчадым деп таарынычын жазган ырча Анжелика мындан ары сүйүктүүсү менен эки ажырым жолго түштү деген ушактарга жем таштады. Буга чейин Анжелика Кайратованын сүйүктүүсү Дубайда үйлөнүү сунушун киргизгени белгилүү болгон. Акыркы берген маегинде сүйүктүүсү аны канча болсо да күткөнгө ыраазы экенин айтып, учурда ырчайым турмуш курууга даяр эмес экенин баса белгилеген. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Назира Айтбекова: башыңа түшкөн түйшүк сени күчтүү кылыш үчүн келет. Бул тууралуу актриса Назира Айтбекова жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Жанымдагы кенедей Назираны кучактагым келет. Боорумма кысып алып, баары жакшы болот. Башыңды бийик көтөрүп алып, ар бир кадамыңды ишенимдүү бас. Сен мыктысың дегим келет. Ыйласа жашын сүртүп, дем берип, мен аны канчалык деңгээлде жакшы көрөрүмдү айтып, күлсө кошо күлүп, сөзү суук, көңүлү түз эместерден коргогум келет. Ичибизде дал ушундай кенедей, менбиз жашайт. Кенедей Назира бат-баттан сыртка чыгып, оюн куруп, таптаза дүйнөсүн чыгарып турат. Булганбаса экен деп кооптонуп жүрдүм. Азыр коркпой калдым. Кимдин дүйнөсү кандай болгону маанилүү эмес. Менин дүйнөм таза болсун. Мен ага жооптумун. Назирам, жашооңдун өйдөсү ылдыйы, тазасы кири, күнү түнү, ысыгы суугу, агы карасы болот. Бирок алар баары аралашканда гана жашоо көркүнө келет. Башыңа түшкөн түйшүк үчүн ар качан рахмат дегенди унутпа. Алар сенин бышырыш, күчтүү кылыш үчүн бар. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Садыр Жапаров Москвага болгон иш сапарында $100 миллион насыя алууну сүйлөшөт. Президент Садыр Жапаровдун Москвага расмий иш сапары учурунда Евразиялык фонддон $100 миллион насыя алууну сүйлөшөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 24 Чекит KG агенттигине берген маегинде билдирди. Маалым болгондой, насыя өлкөнүн экономикасын колдоого, социалдык секторго жана финансылык тармакка жумшалат. Москвадагы жолугушууда өнөр жай, тышкы саясат жана мигранттар боюнча маселелер козголору дагы айтылды. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.